Ноокат районунун Ынтымак айыл өкмөтүндөгү Бүчүргүл бала бакчасы авариялык абалда. Имарат Союз мезгилинде ашар жолу менен салынган. Учурда мекеменин дуалдары артка таштап, кыш менен тирелип турат. Бөлмөлөрүндө чоң жаракалар пайда болуп, ичинен да атайын устундар менен карматылган. Башка айыл өкмөттөргө, башка мына райондун канча айыл өкмөттөрү бар? Аларда бир жылына 2-ден 3төн мектеп салынып атат. Биздин мына айыл өкмөткө бир жаңы мектеп эмес, бир садик салынган элек да. Теңсиздик болуп атат да бийлик тарабынан. Бул дагы биздин Ынтымак айыл өкмөтүбүздүн районунан өтө алыстыгыдыр. Балким кээ-бирге немелерге кызыкчылык болбоду. Бирок бакча эл үчүн өтө керектүү да. Себеби элдин көбү бакчага берген балдардын ата-энелери мектепте иштешет, больницада иштешет. Анан мына биз шаар Кызылкия шаарына жакынбыз. Шаарда базарда иштешет да. Балдар кароосуз калат бакча болбосо. Бала бакчанын имараты балдардын өмүрүнө кооптулук жаратууда. Жер титиреген сайын дуалдарындагы жаракалар кеңейип, урап түшүү коркунучунда турат. Мындан улам өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин кортундусуна ылайык мектепке чейинки билим берүү мекемеси жабылган. Бакчанын кененирээк кылып салып берсе, дагы жаш мундар бул жерге келип иштесе, мына заманбап талапка ылайык кылып салып берсе, биз суранабыз да. Ошондуктан бакчаны жаап койгонго эч мүмкүнчүлүк жок. Ошондуктан мына барган сайын быйыл жер титирөө дагы көп болду. Анан мына барган сайын мына жаракалар чоңоюп, анан МЧСтен кайта каратып чыктык да. Каратканда жер титирөөгө туруксуз авариялык абалда деп кортунду чыгарып берди. Негизи Ынтымак айыл өкмөтүндө Союз таркагандан бери бала бакчага деп бир дагы жаңы имарат түшкөн эмес. Жергиликтүү тургундар мектепке чейинки билим берүү мекемесине муктаждыгынан улам 60-65 жылдары пайдалануудан чыгып калган эски имараттарды убактылуу пайдаланып келишкен. Эми ал жерлер дагы авариялык абалда болгондуктан мына минтип жеке жарандын үйүнө 60 бала көчүрүлүп тарбияланып жатат. Ошентип мектепке чейинки билим берүү мекемеси бош турган үйгө жылдырылып убактылуу ишин улантууда. Эми балдар жаңы имарат курулмайынча ушул жерде тарбияланышат. Азыркы тапта 100 орундуу имарат салууга жер ажыратылып, долбоорлор даярдалып жатканы айтылды. Келишим түзгөнбүз 2 жылга чейин депчи. Биз бияктан аракетибизди кылтабыз. Биз каттуу аракет кылтабыз азчы. Ушу жогору жакка баягы атайын фондторго жазып жүрүп болсо да баштатканга. Башталган нерсе буюрса аягына чыгат. Ынтымак Ноокат районунун Баткен менен чектешкен эң алыскы айыл өкмөттөрүнүн бири. 10 000 калкы бар аймакта 4 мектеп, 5 бала бакча бар. Буга чейин кайрымдуулук фонддордун жардамында гана билим берүү мекемелеринин имараттары жаңыланганы маалымдалат. Көңүл бөлүп суранып кетет элек, сүзүдө суранабыз. Асия Сыдыкова, Шахрух Иминжанов, Регион телеканалы, Ноокат району.